Миллиондорду жесе миллиондорду бүгүн төлөй албайт да, убагында билинбейт да, миллиондор жеп койду. А эми ишке келгенде төлөш керек да. Ошолордо мамлекет тарабынан берилген ар бир үрөн килограммына чейин эсептеп чыгарабыз. Канча бердиңер, канча көбөйттүңөр, ким канчаны жок кылды. Мындай алганда ноль экен да. Үрөн чарбалардын иши контрольсуз калып калган, көзөмөл жок. Эч ким барган эмес, сураган эч ким болгон эмес, а деген бу деген эч ким болгон эмес. Ким каалаганда үрөн чарбанын жетекчиси өзүнө хан, өзү президент, өзү бий. Бул өзү негизи ошол колхоз жоюлгандан эле реформа башталган мезгилде түзүлгөн. 95-96 жылдар. Алгачкылардан экен. Алгачкылардан болуп. Анан бирок кийин жери кыскарып анан 100 гектар жери калган. Анан бияк жакында ошол 100. Мурда 400 болгон, а? Мурун 400 болгон. Азыр 100 калды да. 100 калды. Алдырыпсыңар да, чоң. Bunun bazası da жок экен да, туурабы? Базаңар эме жокпу техникасы? Жок, техникалар бар. Склад жок. Складтар жок да. Скалат бар. Азыр өзүм частный скалат. Частный өзүм. Буга чейин мен өзүм ошо үйрөнчүлүк менен иштеп дыйканчылык кылып жүргөнмүн. Азыр 17 соток жери менен алдык да. эме муниципальный жерлерди скалат Салып алалар. Депчи. Бул үйрөнчүлүк чарба боюнча бир кичине маалымат бере кетсем, үйрөнчүлүк чарба ошол реформа башталгандан эле түзүлгөн. Анан ошол маалда колхоздун бүт мүлкүн алган да. Бүт ошол ичканаларга карызды ошол Курманжанбек үйрөнчүлүк чарбасы эсептешүү үчүн түзүлүп, ага бүт ошол мурда колхоз убагында мүлктөр ага берилип, эсептешип келип, акыры 400 гектардан ашык жери калып, бирок аны да иштете албай, аны да бүт кайра айлыкты көтөрүп берип, ошо 100 гектар жер калып, ошол күндөн ушул күнгө чейин иштетип, ошо 2015 жылы бул жигиттен башка бир адам жетекчи болуп шайланып, анан ал иштетип, бирок бүгүнкү күндө ошо эски карыздарын эсептеп келгенде 3,5 миллион теңгенин карызы бар да. Eski. Быйылкы жылы ошол жылдын башында апрель айында ошол кооперативдин мүчөлөрү бүт чогулуп жыйын өткөрүшүп, анан ошол мурдагы жетекчинин отчетун угушуп, анын отчетуна канааттанбай, аны иштен алышып, бир 3 кандидатура болду үйрөнчүлүккөчү. 3 кандидатуранын ичинен өздөрүнүн программалары немесин алып турган бул жигитти тандап алышып, алар буну мүчөлүккө алып, кооперативден шайлап иштеп атат. Бирок бүгүнкү күндө статусу жок. Анан биз башында ошол 2015 жылдары биз кооперативди жоюп эле ошол ижарага эле берип салсак ишен аркылуу десек, баягы карызы тууралуу баягындай таркап жое албай калганбыз да бул үйрөнчүлүктү. Себеби баягындай ошол малдагы дагы жетекчиси дагы жакшы иштетип көп КФРден мамлекеттик кайра колдоо фондунан карызы бар, соцфонддон карызы бар. Анан техникасы бар, жеке ишкерлерден карызы болгон. Бул жигит эмгиче ошол үйрөнчүлүктүн кооперативдин чогулушунун жыйынына биз эле катыштык. Бул өзүнүн программасында ошол биринчи эле ошол соцфонд менен КФРнин карызын төлөп кутулам деген немеси бар эле. Бүгүнкү күндө жерди өткөрүп алды. Комиссия атайын айлык ошол комиссия түзүп бердик. Депутаттарды кошуп, ошол үйрөнчүлүктүн кооператив мүчөлөрүнөн кошуп, жерди толук өткөрүп бердик, 100 гектар жердичи. Бүгүнкү күндө ошол үйрөнчүлүктүн финансовый документин жеке аудитор текшерип бүгүнкү күндө бүттү. Ушу бир айдын ичинде бул жак өткөрүп берсе, андан кийин анан бир ушу статуска аракет кылсам деп атат жетекчи. Канча болду дайындалганга? Майдын 1-inde. 5 ай болду. Ошо жерди кечире калып, бирок үлгүрүп калдык. Кайсы максаттуу багытта экен эмес? Кылган эгиндери. Булар деле кылган эгиндери. Ушу жолу барды эле кылган эгиндери. 30 адыр дагы бул дагы. Канча кайсы сортторду иштеп чыгып турганчы? Асыл дабыр былтыр эгилген экен. Өзбекстандын уругу. Алексеевич, Россия. Азыр ошол 20 тонна өндүрдүк. Азыр компада турат. Россиянын кынамбы? Жок, экөө биригип 10 тоннадан 20 тонна. 20 тонна. Алексеевич менен Асыл дабыр. Пахта муру сеники азыр? Биздики. Канча гектар? 7 гектар. Канчасында кылган деген? 100 гектардан канчасы? 100дөн 20 гектарда. Ошодон алдык да. Сулуу жерде айтты. Сулуу жерде. Кайракта да бар да. Кайракта да бар. 60 гектар.
ошондо 80 гектарын кылкандуудан эгинди. Кылкандуудан. 80 гектар жерден алдыңар 10 тоннадан 20 тонна. Жок. 8 гектардан 25 тонна алдык. Калганы болбой калган. Начар болуп, ал жагын бузганбыз. 8 гектардан. Канчасын буздуң? 7,5 гектар буздук. Калган жана 80дин ичинен калганыч? Жок, 60 гектар кайракыда. Кайракыдан канча алды? Кайракыдан биз жерди кеч бизге прием передача болгондо байланыштуу. Эми жерди таштап атайлы десек болбой, майдын 5-inde эгип калдык да кечирак. Анан начар болуп калды. Кайракыбыз. Карабак, Казакстан, Карабак. Канчадан айланды? 250-300дөн болуп калды, аз болуп калды. Кеч күн катуу ысып кеткенине байланыштуу. Жок, эмнеси 250-300? Центнеріне да? Түшүндүрүлдү. 250ден болуп калды. Жок деген сөз. Кеч алып калдык да жерди. Техникалардан канча техника бар? 3 техникабыз бар. Трактор Юто 95. Илгерки СССР 82ден 2 тракторубуз бар. Бим бар, үрөө тазалагыч. 2 камбабыз бар. 2 кампа азыр жанагы жеке менчикте аткан. Жеке менчик. Арендага алып атасың. Өзүмдүкү да. Өзүм буга чейин өзүм жеканчылык менен Бекер алып атасың, арендага алып атасың. бекер эле. Кампа. Азыр бекер. Техника кимдики? Өзүмдүкү. Адагы өзүңдүкү. Өзүмдүкү. Кооперативде эчтеке жок. Эчтеке жок. Оңон эмес. Жери дагы склады да. Жери бар бул жер эми. Складка ылайык жери 17 соток жер беришти. өттү азыр мага. Мурда складтын кандай калды? Ал сатылып кеткен ошол элдин мүлкү үлүштөрүнө. Кандай элдин мүлкүн үлүштүр? Багында бөлгөндө реформа болгон мезгилде ошол кайсы жерге тийген болсо үлүш болуп. Кийин ошонун негизинде мүлк үлүшелер келип доолашып кооператив менен. Менден биздин эмени бер мүлктүн эмесине анан бөлүнүп кеткен да. Сатылып кеткен. Эле мандан 20 жыл, 15 жыл буда. Ээлерине баягы саткан да. Саткан эле. Анан бөлүп тыйындарын берген. Ошондой. Кайсы жылдары сатылды? 2005, 2006. Андан бери эмне кылып жүрдүңөр анда? Үйрөнчүлүк чарбаны кебетесин карабай. Андан бери канча өттү? Анда булар кайсы складта сактады, кайсы техниканы иштетти? Ошол жерде бош миши жанындагы бош складтар бар эле, ошол жерге сактап атышты. Сактаганда канча Анан ар бир жерин арендада. Склад аренда болсо, техникасы аренда болсо, үйрөнүн бардыгын сатып алса, өздөрүнүн үйрөнү менен булар өздөрүн камсыздай албайт да. Даже өздөрүнүн жерине өздөрү үйрөнсе болот. Булар азыр Сырттан алып себип атпайбы, туурабы? Ооба. Өзбекстандыкын себип атат мынакей, Россияныкын алып себип атат. Кана эми тетиги 95-жылдагы үйрөнчүлүк чарбанын өзүнүн тиги жерине өзү үйрөн менен камсыз кыла албаса, анан элди каяктан камсыз кылат? Анда мындай чарбаны кармап эмне кереги бар? Эмнеге жазбайсыңар мисалы? Акимге эмне жазбайсыңар? Областка жазбайсыңар? Министрликке эмне жазбайсыңар? Кимге кереги бар мындай чарбанын? Мындай болуп атат акыбалы. Мурдагы жетекчиси 3,5 миллион монтип карыз кылып салды. Ишкерлерге карыз, соцфондко карыз, башкага карыз деп коңгуроо кагыш керек эле, айыл өкмөтү баш болуп кагыш керек эле. Рас мындай талаш болуп атса, эл ызы-чуу чыгарып атса жанагы иштете албай үстөп 400 гектарын, 300 гектарын кайра айыл өкмөткө өткөрүп берип атса жерлерди анда үйрөн чарбаны кармап отуруунун эмне кереги бар? Жөн эле сапаты баягы саны бар. Эмне десе Кара сууда ушунча үйрөн чарбасы бар деген эле сөзгө статистикага эле маалымат да туура. Туура, бирок булар үйрөн чарбанын немесине кошулбайт булар. Үйрөн чарбадан чыгарылып калган. Статусу жок. Азыр ушул айыл чарба кооператив болуп эсептелет. Статусын алдырып койгон экен мурунку жетекчи. Үйрөн чарба. Үйрөн чарба. Былтыркы эле жылы. Былтыркы эле. Ага чейин иштетип келген. Ага чейин иштетишкен. Ага чейинки тарыхы каяктан? Ага чейинде бир ошол кирип кайра чыгып, анан жетекчисин эми кеткен жетекчисин дагы жамандабаш керек. Ал эле 5,5 миллион карызы бар эле 2 миллионун кетирип жандырып башка кылды. Аракеттер болду, анан бирок багы бутка сазга отуруп калган чарбаны неме кылыш кыйын экен. Анан ошон үчүн өзү деле мен эми биягына неме албай калдым, кетейин деп буяка эгип тигип берип кетти. Мындай эле 100 гектар жери бар адам бүгүнкү күндө 10 жыл иштете турган болсо 100 гектар жерди. Бул жанагы айыл чарба кооператив үйрөнчүлүк багытында иштетсе, бул бардыгынан жеңилдиги бар, туурабы? Жанагындай башка чарбалар сыяктуу эле жеңилдиги бар. 100 гектар жер иштеткен киши 5 миллион сомдон кутула албаса карызынан
Эмнеси жетекчи да, эмнеси чарба? 100 гектар жер. Дагы эчтеке деп кутулбайсыңбы? Быйыл кутулабыз. Сосфондон кутулдук, уже кутулабыз. 100 гектарды 20 миңден берсеңер 2 миллион болмок экен. Мен эми ошол аракет кылып, үйрөнчүлүк чарбаны көтөрөйүн деп аракет кылып жетекчи болдум. Ошол карыздарынан кутулуп, элди үйрөнүп менен Үйрөнчүлүк чарба деп силерди мыйзам боюнча айтууга дагы эме жок. статусун алып, Статусуңар жок. Жөн айыл чарба кооператив экендер. Эч кандай үйрөнчүлүк чарба эмес экен. Туурабы? ошол үйрөнчүлүк статусубуз жок, кыйналып атабыз. Үйрөн алыштан, башкадан. Ошого эми сизден суранып кетет элем, ошол статуска жардам берсеңиз. Эми ал статусту алыш үчүн ошол статуска татыктуу иш болуш керек. Азыр иш Ошондой ылайыктуу чарба болуш керек. аракет кылып атабыз. Бакта могу канча гектар деп атасыңар? 7 гектар. Эмелериңчи, агроном ким? Агроном азыр ооруп калып келат. Мына бүгүн 3 айыл чарба эмесин кыдырдык, а? Бухгалтери оору. Бирөөнүн бухгалтери Тазияда жүрөт. Бирөөнүн бухгалтери мына сеникиндей, ада сыркоо, а? Жок. Жок деген сөз да. Жок, бухгалтердин эмеси бар, бригадир. Азыр буякта ошол замы чогуу иштеп. Агроном кайда? Агроном ошол ооруп калып келбей калды. Маселе ушундай да жок да биздечи, чарбаларда жок. Ошол жана биз сурап аткан документтердин көбү жок. Ошон үчүн анан ооруп калат, келбей калат, башка болот. Бул мейли бирөөнүкү ооруп калат экен, бирөө Тазияда болот экен. Бардыгы эмес да бүтүн. 3-чү жолу сага келип атабыз, 3-чү чарба катары. Бардыгында жок да, же бир жерге кеткен, Тазияда ооруп калган ушундай да. Анан ушундай мамиле менен кантип эртең анан статус алабыз да кантип иш болот. Азыр деген силерде бир эмеде ошол Өзбекстандыкын алган боюнча эле отура. Сен эми майдан бери алсаң почти себилип калган жерге келген экенсиң, туурабы? Баягы. Жок, өзүм алып келдим. Бүт бардыгын. Күздө кандай эчтеке күздүк сеппептир. Севилген экен. Суулуу жерге эле севилген. 19,5 гектар. Ошол Өзбекстандын карап неме бак немеси менен Алексеевич. Жарымы болбой калган экен. Мен неме алгача. В общем, чөпкө ургузуп калдык. Каралбай калган экен. Ким жооп берет эми ошого мисалы? Мына мамлекеттин жери, жеке менчик жер эмес, туурабы? Мамлекеттин жери, жарымын жөн эле чөпкө бастырып карап койгондон кийин ал эртең өткөзүп берип кете берет экен. Не десе, жок, бул деле жакшы киши болчу. Мээнет кылды, 2 миллион тиягын төлөдү, биягын төлөдү деп койсок кете берет экен да ошентип. Жеп ичип болушунча, баягы ууру тойгончо же өлгөнчө карганат дейт. Акырын жеп тургандан кийин мына мен кызматымды өткөрүп бердим, айлан жакшы бала экенсиң, сен техникаңды алып кел, складыңды бер дагы ушуну иштете бер, өткөзүп бер, кете берсе кете берет экен. Жоопкерчилиги болуш керек да кетип аткан жетекчилердин, туурабы? Жооп берип атат. Мониторинг кылгыла да айыл чарба департаменти, мониторинг силердин азыркы негизги кыла турган кызматыңар ушул да, көзөмөлгө ала турган чарбаларыңар ушулар эле да, башка чарба жок да, колхоз жокпу, илгеркидей совхоз жок. Булардын ишинин бардыгы эле жанагы баягы өзүбүздүн тил менен айтканда эшек жайлоо да. Ким каалаган жагына кетип калган, каалаган жагына, каалаган жерине каалаганын өстүрөт, каалагандай сатат, арендага берет, башка жок дегенде жанагы арендага бере турган болсо 1 жылда 100 гектариң бир 2 миллион сом акча берип атат. Жөн эле кутулса болот да, туурабы? Бир тыйын чыгым кылбай эле ошол карыздардан четинен кутулса болот да. Каяка кетип аткан буга чейинки акча? Бухгалтерияны кантип өткөзүп алдыңар? Азыр ошо бухгалтерия финансовый жагы дагы өтө элек. Ал эми жетекчини жамандаш эмес го. Азыр ал өткөзүп беришке бир аз күндөр калды. Өткөзүп бере албай атат. 6 айдан бери сен мына дайындалганың 6 ай болсо 6 айдан бери өтпөгөн бухгалтерия качан өтөт? Өткөзүп бере албай атат. Өткөзүп бере албай атса, значит ал так эмес да, туурабы? Бардыгы так эмес, желген, ичкен, чөнтөккө кеткен бүтүп бардык. Азыр ошонун бардыгын кайра тактап миллиондорду жесе, миллиондорду бүгүн төлөй албайт да, убагында билинбейт да, миллиондор жеп койду. А эми ишке келгенде төлөш керек да. А төлөгөндө эмнесинен төлөйт? Азыр эми ошондон башы катып атат да, кантип каяка жабаарын билбей ооруп алып атат дейт. А пахтаны каяктан алдыңар, пахтанын сортун? Пахтанын сортун Китай номер 52 деген Китай немесин алдык, уругун. Ошо жакшы деп азыр түшүмдүүлүгүнөн мурунку биздин кыргыз немеге караштуу 5-6 тербей, 2 терет. Тез ачылат, тез бүтөт. Урукту кимден алдыңар? Урукту ошол
Биз немеде эле алдык, мына базарда эле. Сертификат. Сертификат менен алдык. Неге базарлардан эле өздөрү кооперативтердеги базарлардан алып атат? Жок, пахта заводдор менен келишим түзүп, ошолор каржылайт. Жок, базардан алдык. Базардан алып атат. Эмне үчүн базардан алат? Эми мен Мага кайрышкан жок, үйрөндүгүн ошончолук таап берет эле. жок болгон статусум жок болгон үчүн көп бербейт экен. Кандайча бербейт? Пахта заводдор Жок, кечирип койгула. Эмне пахта заводдорунда тиги эме дыйкандарга бербей. берип атат. Жок, берип атат. Сизге деле берет ошондо. Эми бизде карыз ишкананын карызы көп болгон үчүн ишенич болбойт экен. Карызың бар экен дегендей кылып. Анан өзүмүн немеге кылып эле каражат менен кылдык. Аналардын бүт бардыгын айыл чарба департаменти караш керек, сураш керек. Кантип атасың? Ошол чарбанын жетекчиси келчи мага. Кандай болду, эмне болду? Өзүңүз келип, жерлерин көрүп, кана кайерге пахтаны эктиң, каяктан алдың деге үйрөндү. Кылкандыдан эгинди кайсы жерге эктиң, канчаны эктиң, кайерден алдың үйрөндү. Эмнең бар, эртең кандай кылып иштетесиң? Жериңдин абалы кандай бүгүнкү күндө? Жерлериңерди канча кайсыл жылы эмеге анализ бериптир топурактарга? 21 бериптир. 21-жылы. 21. Эмне деп чыгарган? Азыр ал нерсени дагы акчасын эми төлөнбөй ал чыгарып бербей атат экен. Анан мен азыр өзүм тапшырып койдум, жакында чыгарып беришет. Канча сом? Өзүмдүн. Канча сом экен? 10 000. Беш кило будайда ошондо. Мынакей алганда ошол эми 10 000 сом. Мындай алган туурабы? Ооба. Бир чарба 100 гектар жери бар чарба ушу 10 000 сомго анализин жасата албаса эмнеси чарба? Ал 10 000 сомго жасата албай атып, нар жактан 100 000 сомго артка кетип атат да. Себеби жерин билбейт да, бүгүн жеринин абалы кандай, эмне бериш керек? Амофос бериш керекпи? Кандай кылыш керек? Кайсы жер семирткич таап келиш керек деген эме турат да, вопрос туурабы? Анан аны билбейт да, керек болсо бербейт да жер семирткичинчи. Бир бетке эле уруп анан жердин бардыгын өлтүрүп атабыз да, бир бетке азотту уруп атабыз, шатырат. Анан жердин бардыгын өлүп аткан ошол да эртеси. Анан жыйынтыгы жок, жерлерибиз болбой калды деп эле чырылдап ыйлап чыгып атабыз. Жалпы эме алганда үрөн чарбалардагы иш район боюнча мындай алганда 0 экен да. Үрөн чарбалардын иши контрольсуз калып калган, көзөмөл жок. Эч ким барган эмес, сураган эч ким болгон эмес, а деген бу деген эч ким болгон эмес. Ким каалагандай үрөн чарбанын жетекчиси өзүнө хан, өзү президент, өзү бий. Каалагандай кылып айдайт, каалагандай сатат, каалагандай арендага берет, сурап койгон эч ким болгон эмес. Мындай мамиле менен айыл чарбасын өнүктүрүп алдыга жылы эртең азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу деген суроону биз эч нерсе менен жаба албайбыз, эгер мындай мамиледе кете турганбыз. Жаңы келген жетекчиси экен, чакырышыңар керек эле, сурашыңар керек эле, кандай болуп атасың, эмне болуп атасың, абалың кандай, мурдагы карызың кандай, биз кай жагынан жардам берели, мына колубуздан келет, мына колубуздан келбейт деп отурушуп сүйлөшүш керек эле. Айыл өкмөт турат, мына чакырыш керек эле. Мен жалган айтып турбайм, ай сайын 2 жолу келип кетем. Бүл эмес, барды сем козулу 2 жолу барам. Буяка да келип ушул айткан үрөндөрүн да көрүп, бу үрөндөн кыйналып атам дегенде 4,5 тонна жанагы Казакстандан кийин кара балык 20 деген үрөндү алып бергиздим Айыл банктан. Беззаловый кылып өлдүрүп жасатып бердим. Мына ушулда келдим. Бирок мага анда айткан эмес, базардан алдым деп. Мен район боюнча пахта заводдор менен келишим түзүшөт. Ошол негизде бардык семкоздорубуз деле же ошо дыйкан чарбалар деле ушундан алышып, ушундай негиздешет. Анан кийинки келимде кайрак жериңге чыкты. Кайрак жерин көрдүк. Жана болбой калганда да барып, комиссия түзүп барып, анда көрүп акт түздүк. Эми чынында бул айтканы туура, кече эгип калды. Майдын 5-inde эгип калды. Бирок жамгыр жакшы жаады, бирок ага карабастан бар кече келген эгин кичине кечилип экен. Анан ошол Казакстандан келген тартыш керек билесизби? Үчүн агрономду жокпу тартыш керек. Эгерде кече эгилип калса, эктирбеш керек болчу да. Эмне үчүн агроном болуп иштеп жүрөт анда? Силер азыр эми тиги мамлекет тарабынан берилген үрөндү дагы списание кыламыз, кылбайсыңар списание. Аны кылбайбыз. Ошонун бүт бардыгын жана мамлекет тарабынан берилген үрөндөрдүн жыйынтыгын азыр эми Кудай буйруса биз айыл чарба багытын 9 айдын жыйынтыгына караган жатабыз, губернатордун тапшырмасы менен. Именно мына үрөн чарбалардын ишмердиги быйылкы ору жыйынын жыйынтыгы боюнча.
ошолордо мамлекет тарабынан берилген ар бир үрөнүн килограммына чейин эсептеп чыгарабыз. Канча бердиңер, канча көбөйттүңөр, ким канчаны жок кылды. Ошонун бүт бардыгын анализдеп туруп алып чыккыла. Жыйынтыгын алып барамыз, даярдап барабыз. Жыйынтыгын чыгаргыла. Мындай мамиле болбойт. Или биз мындай колду жүрөккө коюп туруп, бардык кечеменин бардыгын, кемчиликтин бардыгын моюнга алып, ортого ачык салып, уялбастан, этпестен анан ошо кемчиликти оңдоонун үстүндө иштешибиз керек. Же болбосо бардыгыбыз бири-бирибизди алдай беришибиз керек. Айыл өкмөт районду алдайт, район областты алдайт, область өкмөттү алдайт, өкмөт президентти алдайт. Анан аягында жалпы келип мамлекет алданат да, анан элдин шору да. Башка эч нерсе жок. Же башынан баштап оңолушубуз керек ушул жактан. Мен президенттин жер-жердеги мындай тирүү жоокерлери, мындай активдүү жоокерлери силерсиңер да, биз да, башка эч ким жок бу. Биз өзүбүздүн жумушубузга мындай мамиле кылып отурсак, анда башка кайка барат? Кайсы дыйканга барып эмне деп айта аласыз азыр? Үйрөн чарбаларга караганда 10 гектар дыйкан эмес, жери бар дыйкан 100 гектар жери бар чарбага караганда, айыл чарба кооперативине караганда сонун пайдалуу иш кылып атат. 10 гектар жери бар. Штаттык бирдиги жөнүндө бүт бардыгын бергиле. Эгер эме болбосо сунушту жазып туруп, андан бул чарба катары жоюш керек. Министрликке сунушту берели. Кимге кереги бар анда үрөн чарбада алды, андан көрө 100 гектар жерди элге бөлүп туруп берели. Эл иштетсин карапайым эл алып. Буларга караганда сонун иштетет. Туурабы? Жок, андай эмес, кооператив болуш керек, биз сактап калабыз, колубуздан келет, иштетебиз десеңер, анда стратегиялык план көрсөтүшүңөр керек. Мына мен жаңы жетекчи болдум, мондай планым бар, мага мынча 1 жыл срок бергиле. Мен 1 жылдын ичинде ушундай өзгөртүү киргизем. Киргизбесем анда жоопкерчиликти моюнума алам деген эме менен чыгыш керек. Булар азыркы күндө айыл чарба министрлигинин такыр чыгып кетишкен. 109 сем козгон болсо республика боюнча. Булар ошо 110 эле жок булар. Булар жөн өзүнчө мына азыр өкмөттүн эмесинде. Өкмөттүн эле жеринде экен. Өкмөттүн жеринде. Өкмөттүн алдындагы кооператив. Ошондой. Өкмөттүн алдында. Булардын бүт данныйын карап чыгам. Анализ кылып туруп жое турган болсо жоелук дагы. Жойбой иштетиш керек болсо анда иштетели. Иштетүүнүн жолун сурайлы, кандай болот, эмне болот. Основной негизи айыл өкмөттө силерде кайсыл эме жакшы аба ырайына, жердин шартына ылайыктуу болуп, кайсыл нерсе жакшы өсүп атат? Бул жерде өзү негизи илгерки эле пахта жакшы болуп келген да. Бирок эми пахтанын баягы техникалык өсүмдүк болгондуктан көпчүлүгү баягындай жакшы өстүрүү эмесин карай алышпайт да. Себеби ага жылына канча бир 7-8 жолу культиватор кылыш керек, андай техникалар азыгына байланыштуу. Бүгүнкү күндө эл ушу жүгөр менен эле беде калышты да. Основной жүгөрү, беде, анан кайракы жерге бүт эле буудай менен арпа. Жеңил да. Жеңил. Себеп коесуң. Жеңил. Жаңгырды Кудай берсе ошону менен алабыз деп. Карегиндер дегишет, сабиз, карегин, помидор, чеснок эккен айылдарыбыз бар. Экинчи түшүм болду дегишет анын көпчүлүгүнчү. Айыл өкмөттөрүнүн бүт бардыгына жана тапшырманы бериш керек. Анализ бергиле. Ар бириң өзүңдүн айыл өкмөтүң боюнча. Эмнени өстүрсөк болот? Элди жөнүн алдап эле буудайды экпиле деп эле. Тиги Өзбекстандан алып келдиген, Россиядан алып келдик деп эгип койгон менен анын жыйынтыгы болбой атпайбы, сапаты болбогондо эмне кереги бар? Жемди мындай деле кылып тапса болот. Жөн эле арпа айдап коелу, малга жем кылып. Буудайды айдап алып, анын үчүн өкмөттөн субсидияларды алып, миллиондогон акчаларды алып турган кайра жемге салып коюп атпайбыз. Эмеге чыкпай атат, үрөнгө чыкпай атат. Ошон үчүн анализ кылып туруп, ар бир эмени бергиле. Кандай кылып иштетсек мүмкүнчүлүк болот. Канткенде дыйкандарга жакшы шарт түзөбүз. Эмнени өстүрсөк болот, ошого аракет кылып туруп, ошого басым жасайлы. Чарбаны дагы ошого буруш керек. Рас кылкандуу дан эгиндери өспөйбү, жакшы эмеспи, пахтабы? Анда пахтаныкына аракет кылыш керек. Өскөн нерсеге аракет кылыш керек. Жөн эле шатырат эле бардыгын эге берген менен, эсептеп кагазга жазып бере берген менен жыйынтыгында эч нерсе жок болуп атпайбы. 1 килограмм буудайыбыздан ун чыгар албагандан кийин анда буудайды эгип не кереги бар, туурабы? Туура. Сапатына өтүш керек да. Понятно. Жыйынтыгын бергиле анда. Азыр айыл өкмөткө түшөлүк. Имарат кайсы